Саламатсызбы Роза агай. Мен угушумча Кочкорго барып бир тарыхый ачылыш жасап келиптирсиз. Адегенде өзүңүздү тааныштырып, анан ушул жаңылыгыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен Солтобаев Орозбек Азекович, Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин тарых жана чөлкөм таануу факультеттин археология кафедрасында окутуучу болуп иштейм. Үстүбүздөгү жылдын 14 октябрынан 14 ноябрга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин Көөнө тарых сырлары аттуу мамлекеттик программанын алкагында Кочкор районунун Кумдуу айыл аймагынын түштүк тарабындагы Кочкор Башы шаар чалдыбарынын урандысында археологиялык изилдөө иштерин жүргүздүк. Биздин изилдөөлөрүбүздүн негизги ушул Көөнө тарых сырларын ачуу изилдөө боюнча мамлекеттик программа 23-27 жылдардын алкагында коюлган тапшырма. Изилдөөлөрүбүз өтө кызыктуу жана жемиштүү болду деп айтсак болот. Изилдөөлөрдүн жүрүшүндө жер алдындагы 50 сантиметр тереңдикте ички теңир тоодо эле ушул Тянь-Шань өрөөнүндө мурда белгисиз болгон орто кылымдардагы шаар чалдыбарынан Мончонун ордунун аныкталышы бизде өтө кызыгууну жаратты. Себеби ушул теңир тоо аймагындагы археологиялык эстеликтер анча изилденбей келген, бардыгын эле көчмөн урлар, көчмөн калк деп эле ушинтип басмырланган саясат болуп кетсе, чын эле орто кылымдарда бул шаарда өнүккөн, отурукташкан шаар маданияты да болгондугун унутпашыбыз керек. Бул шаар тууралуу 11-12 кылымдарда алгачкы ушул теңир тоолук аалым Махмуд Кашгари өзүнүн дүйнөнүн картасы аттуу өзүнүн эмгегинде Кочкор Башы шаарын белгилейт. Жана ал шаар археологиялык изилдөө көрсөткөндөй мезгилинде ушул жөн гана чеп коргонуч чеп болбостон маданий жана административдик борбор катары кызмат кылгандыгын акыркы ошол быйылкы изилдөөлөрүбүз көрсөтүп отурат. Бул изилдөөлөргө Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин ректоруна да ыраазычылык билдирем. Колдоо көрсөтүп ушуну барып бериңиз, программаны, мамлекеттик программаны жүзөгө ашыралы деп талап койду. Ошондой эле бул ишке тарых факультетинин 2-курсунун студенттери дагы жана ошондой эле жергиликтүү тургундардын көмөгүндө мына ушундай биз ийгиликке жетиштик деп айтсам болот. Тарыхый мааниси мен дагы айтам, көп учурда ушул теңир тоо аймагы археологиялык жактан өтө изилденген эмес. Учкай гана айрым жагдайлары гана белгилүү болчу. Ошондуктан биздин ушу теңир тоодогу жашаган калктардын баардыгы көчмөнчүлүк менен гана жашаган эл катары сүрөттөп келишкен. Эгерде бул ушул шаар маданиятыбыздын изилденишин, ошонун ичинде Кочкор Башы шаарынын калдыгында бул жерде отурукташкан шаар маданиятынан, ал жерде соода борборунун, административдик борборлордун, ошондой эле жанагы ар кандай маданий жана социалдык объектилердин болушу биз үчүн жана ошондой эле кыргыз тарыхы өзүнүн толук ордун ээлейт жана жаңы ачылыш болду деп айтууга негиз берет. Рахмат агай. Дагы тарыхый ачылыштар жасай бериңиздер.